Табакка салынган кургак сүт, тараза, кагаз кутулардан тарта пол жууган швабрага чейин жерде аралашып жатат. Санитардык талаптар тууралуу сөз кылууга болбойт. Бул жайда Фрима маркасы менен жасалма кургак сүт чыгарып жүрүшкөн. Финансы полициясына аталган фирманын жетекчилери кайрылган. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө контрафакттык продукция өндүргөн жашыруун цех аныкталып, кылмыштуу топ кармалды. 22 000 сомго 240 пачка контрафакт продукция сатып алынды. Бул биринчи оперативдик группа иштеп ошол проверочный закуп болду. Экинчи группа менен ошол цехтердин баардыгында обысктар жүрдү. Тинтүү иштеринин негизинде баардык чапталып, жазалып, кандай болгон бүт эмелер табылды. Ошол признактарчы. Бул жасалма кургак сүттөрдүн өлкө аймагына тараганы учурда иликтенүүдө. Контрафакттык азык оригиналынан бир топ айырмаланат. Керектөөчүлөр сырткы жасалгасына көңүл бурушу керек. Андан сырткары жасалма продукциянын баасы да 30-40 сомго арзан. Оригинал деп жазылып турат, мындай тоголок болуп, ошондой да. Бул контрафакт эмеде андай эмеси жок. Бул биринчиси. Экинчиси болсо деген мондайдан открыт деген эмеси бар, мындайда жок болот. Анан үчүнчү нерсеси бул жерде болсо деген мынакей оригиналда мондайдан халал деген жашыл печать болот экен, контрафакттык продукцияда андай жок болот экен. Ушул сыяктуу башка бир фирманын атын жамынып, контрафакттык азыктарды чыгаруу туура эмес. Бул үчүн жазык кодексинин 218 беренесинде товарларды, иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү мыйзамсыз пайдалануу боюнча жоопкерчилик каралган. Мындай иштер менен алектенгендерди аныктоо уланууда. Ал эми адистер санитардык талаптар сакталбай жасалган продукциялардын өмүргө кооптуулугун эскертет. Үй шартында чыгарылып, курамы жана колдонуу мөөнөтү көрсөтүлбөгөндөрүнүн сапаты күмөн жаратат. Алар ар кандай ооруларды чакырышы толук ыктымал. Тамак ашуулануулар алып келиши мүмкүн, эгер антисанитар условия болсо. Ошондой эле мисалы үчүн химиялык заттар менен болуп калышы мүмкүн, ар кандай бир эмелер бар түшүп калышы мүмкүн, физикалык эмне деп койсок баягы айнек болобу, эмне болобу, ар кандай бир ошонун баары организмге терс таасир берет. Иногда болот го суррогат отравление, арактан мисалы үчүн болсо, конечно, кээ бир учурларда, если ал жакта какой-то технический спирт или ушундай колдонсо, өмүргө, өлүмгө да алып келиши мүмкүн да. Ошо эмеге жараша да, кандай неме колдонот, кандай шартта колдонот. Негизи эле контрафакттык продукциялар кооптуу, анткени алардын тиешелүү сертификаты жок. Оригиналына салыштырмалуу арзан болгондуктан өтүмдүү. Бул ак ниет иштеген ишкерлердин өндүрүш көлөмүн кыскартып, кирешесин азайтат. Өлкө экономикасына да олуттуу кедергисин тийгизет. Аткезчиликке жол ачып, көмүскө экономиканы тамырлатат. Мореки Кыргыз патент сыяктуу бүт дүйнөлүк эмелер бар, ошондой жаңы товарлардын бирөөнүн атын улуусатсыз кое турган болсо, бул дагы жаман нерсе. То есть эки жактан удар болот да, бир жагынан моральный удар болот, эки жагынан материальный удар болуп, экономикага. Бир жагынан карасаң, элге сатканга жеңилирээк болуп аткандай болгону менен мамлекетке кирете 40% тегерегинде бюджет үчүн ущерб берип атат да. Эгерде ушуну эле оңдосок, бир жылдын ичинде 30%ке эч кимдин продукциясын өсүргөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Айта кетсек, 2020 жылы контрафакттык продукттар көбөйгөн. Анткени чек аралар жабык болуп, айрым товарларга суроо талап өскөн. Учурдан пайдалангандар беткап, дары-дармек, кийим-кечеден тарта азыктарга чейин жасалма кылып чыгарышкан. Мыйзамсыз товарлардан дүйнө экономикасы 3% жапа чеккенин эл аралык Euromonitor International изилдөө компаниясы билдирген. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.